урматтуу калайык калк. Өзүм мен чет мамлекетте жүргөндө эч качан Кыргызстан деп башым чөктүргөн эмесмин. Кандай гана оор абал болбосун, ар дайым уран чакырып, ар дайым Кыргызстанмын деп жүрөгүмдү, төшүмдү тосуп жүргөн баламын. Бирок чын айтканда ошол кырсык, ошол одана иштин бардыгы болуп турганда мен ошо Европа мамлекетинде фестивалда Кыргызстан желегин көтөрүп жүрдү элем. Чын айтканда биринчи жолу менин колум түштү. Биринчи жолу көңүлүм айнып, биринчи жолу ушу Кыргызстанда ушундай болуп жатканда мен уялдым. Биринчи жолу мен Кыргызстан деп уран чакырбай калдым. Себеби дегенде ушул болгон окуяларда жапжаш балдардын өмүрү кыйылып, көптөгөн энелер баласыз калып, көп балдар атасыз калып, элдин бардыгына уят болдук. Эми мындан ары мен элдин баарын чакырарым ынтымакка, биримдикке. Себеби дегенде Манас атабыз Барсбек хан, Тайлак Баатыр, Шабдан Баатыр, Курманжан Датка, Дүйшөнкул Шопоков, Чолпонбай Сүлейбердиев, бунун бардыгы ушу Баткендеги согушта кайтыш болгон жигиттердин бардыгы ушу Кыргызстандын биримдиги үчүн, Кыргызстандын ынтымагы үчүн өмүрлөрүн берген. Ошолордун өмүрүн, ошолордун арбагын сыйласак дагы ынтымактуу болуп, түндүк түштүк болуп бөлүнбөй, ар бирибиздин парызыбыз ушу ынтымакка чакырабыз, ынтымактуу болобуз. Себеби биз алакандай калкпыз, бизди жок кылып коюшпат эле. Ошондуктан бир гана өтүнүч, ар дайым өзүңөрдөн болсо дагы, жаныңардагылардан болсо бардыгынан үмүт өтүп, бүттүгүнөн ушу ынтымакка чакырарга, адамдык, мусулмандык парызыңарды аткарганга чакырам.